Эмесе теманы улай. Бүгүн болсо башта темада айтылып кеткендей, башкаруу формасы жана демократиянын өз ара алакалары жана демократия үчүн бул эки башкаруу форманын президенттик институт менен парламенттик институттун кайсынысы жагымдуураак же болбосо кайсынысы демократия үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берери жөнүндө сөз кылып кетели. Чынын айтканда политологияда ушул күнгө чейин абдан көп ысык талкуулар болуп келди. Президенттик институттун артыкчылыктары, парламенттик институттардын артыкчылыктары жөнүндө. Бирок салыштыруу политологиянын негизги изилдөө бул предмети саясий режимдер болгондуктан бизди кызыктырганы бул демократия же болбосо анын сакталып калышы же болбосо анын орношу же болбосо анын кулап кетиши, кулап ал авторитаризмге же бир кандайдыр бир диктатуралык формага өтүп кетиши жөнүндө болот да. Бул жерде айтып кете турган болсок, негизинен ушул күнгө чейин бир топ талкуулардын белгилүүлөрү жөнүндө сөз кылып кетели. Президенттик институттарды кабыл алган өлкөлөрдө демократия жакшы иштеп кетет же болбосо тетирисинен парламенттик институтты кабыл алган өлкөлөрдө демократия алда канча оңой тамырын жайып, оңоюраак демократия консолидацияга жетип, ал жерде демократия орнойт деген түшүнүк бар. Бул жерде бир өңчөй көз караш жок, бирок анын ичинен бүгүн тааныштырып кете турган белгилүү 4-5 илимпоздун ишими жөнүндө сөз кылып кетели. Дегенде биринчи жолу бизге белгилүү болгон Линц деген белгилүү саясаттануучу, ал президенттик институттун айрым өзгөчөлүктөрү демократия үчүн кыйынчылыктарды же болбосо коркунучтарды туудурат экен деп өзүнүн илимий ишин жарыялаган. Андан бир аз өткөндөн кийин дагы бир белгилүү ошол эле Линцтин замандашы Степан жана Скач деген эки илимпоз өздөрү алар статистикалык иликтөө жүргүзүп, президенттик институт менен парламенттик институттардын демократияга тийгизген таасирин мындай иликтөө жүргүзгөн. Ал изилдөөнүн жыйынтыгы катары биз билебиз, алар 1973 жылдан тартып 1989 жылга чейин президенттик институтту кабыл алган OECD мамлекеттеринин ичинен кеминде демократияны бир жыл болсо дагы башынан өткөргөн өлкөлөрдү изилдөө предмети катары карап көрүшөт дагы. Ал жерде 25 улус же болбосо 25 өлкөнү караганда алар абдан таң калыштуу жыйынтыкты көрүшкөн. Ушул жылдын аралыгында 73 жылдан 89 жылга чейинки аралыкта президенттик институтту кабыл алган ошол 25 улустун ичинен 5-өүндө гана демократия аягында келип орногону белгилүү болуп отурат. Бул деген нерсе 25 улустун ичинен 5-өө бул болгону 20% көрсөтүп атканы статистикалык иликтөөлөрдүн жыйынтыгы болду. Ошол учурда алар кайра парламенттик институтту же болбосо парламентаризмди кабыл алган. Ошол эле учурда параллелдүү дагы бир OECD'нин 28 улусун алып караган, изилдеп көрүп атышат. Ал 28 улустун ичинен демократияга 17 улус же болбосо 17 өлкө жеткенин алар статистика аркылуу байкап отурушат. Бул деген нерсе жыйынтыгында 61% көрсөтүп отурат. Эгер салыштырып көрө турган болсок, бул жерде бизге айкын болгондой, президенттик институтту кабыл алгандан дагы парламенттик институтту кабыл алган өлкөлөрдө демократиянын орноп кетүү ыктымалдуулугу 3 эсе жогору көрсөтүп атат. Башкача айтканда 20%ге 61% каршы көрсөтүп атат. Бул деген нерсе 3 эсе жогору экенин көрсөтүп атат. Эми болсо азыркы айтып кеткен биринчи аргументке жанаша дагы бир илимдеги бир топ
ойчулдардын, илимпоздордун көңүлүн бурган дагы бир күчтүү бир аргумент жөнүндө айтып кетели. Ал дагы толугу менен президенттик башкаруудан дагы парламенттик башкаруунун демократия үчүн бир топ артыкчылыгы бар экенин, бир топ пайдалуу экенин, бир топ коркунучторду азайтып, демократиянын орношуна салымын кошо ала тургандыгы жөнүндө экинчи аргументти айтып кетели. Баса ага чейин мен демократиянын консолидациясы деген сөздү айтып кеттим. Консолидация деген сөз бул орношуу деген сөз. Политологияда калыптанып калган темир. Democratic consolidation же болбосо consolidation of democracy деген түшүнүк бар. Бул демократиянын тамырын терең жайып, ал жерге отурукташканы жөнүндө кеп болот. Бирок бул термин жөнүндө кийинчерээк өзүнчө демократиялык жана демократиялык эмес режимдер жөнүндө сөз кылганда кеңирээк токтолуп кетебиз деп ойлойм. Бирок сөзгө азырынча түшүндүрмө. Ал эми экинчи аргументке эми токтоп кете турган болсок, бул америкалык улустөр таануучу же болбосо саясат таануучу Стивен Фиш деген илимпоздун жүргүзүп келген эмгеги өзгөчө биздин көңүлүбүздү бурдурат. Ал көптөн бери жүргүзүп келген өзүнүн изилдөө эмгегине карай турган болсок, ал көпчүлүк саясатчылар, журналисттер же болбосо саясий аналитиктер же болбосо баяндоочулар, деги эле саясатка кызыккан кишилердин арасында эң көп колдонулган риториканы ал ченеп, баягындай dimension деп коет, мындайча айтканда калып, тараза сыяктуу биз айтылып жүргөн күчтүү деген нерсенин күчүн кантип аныктайбыз деген, мындайча айтканда бир барометрди, бенчмарк, баягындай куралды, инструментти тапты да. Ал жөнүндө айта турган болсок, ал айтылып жүргөн риторикада бизде мындай сөз бар да: күчтүү президент, күчтүү парламент же болбосо күчтүү мамлекет деп биз көп айтабыз. Бирок күчтүү парламент же күчтүү президент, күчтүү өлкө дегенде биз эмнени айтып атабыз? Биз көпчүлүк учурда так айтпайбыз да. Бул көбүнчө эле ошол кишинин субъективдүү пикиринде кала берет. Кээ биркилер айтат, бул армиясы күчтүүнү күчтүү мамлекет деп коюп атат. Кээ биркилер болсо бир лидердин харизмасын же анын лидерлик сапатын ошол президенттик институттун күчтүүсүлүк экен деп чаташтырып алган учурлар бар. Ал болсо так парламенттин күчүнүн индекси деп, parliamentary power index деп, мындай так критерийди колдонуп атат да. Ал болсо парламенттердин күчүн аныкташ үчүн 32 пункттан турган атайын куралды жасап, ошол 32 пункттан турган ошо пункттарда так парламенттин күчүнүн, ыйгарымдуу укуктарын ченей турган ал инструментти көрсөтүп атат. Ошонун жыйынтыгы менен бизге белгилүү болгон дагы бир статистикалык дейта, мындай информацияга карап көрө турган болсок, азыр кыскараак бул жөнүндө сөз кылып кетейин. Анан кийинчерээк ошол 32 пункт эмне экенин мындай деталдуу токтолуп кетсек болот. Стивен Фиштин тобу жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгында бул PPI кыскараак айтканда, ал дүйнөдөгү бир нече өлкөлөрдү изилдеп көрүп, бул өлкөнүн парламенти күчтүү экен, бул өлкөнүкү күчсүзүрөөк экен деп аныктайт. Ага ылайык бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай, мен дүйнөлүк дейтаны көрсөтмөкмүн, бирок биз үчүн кызык болгон бир нече кейстерди бул жерге жазып койдум. Мисалы, биздин өлкөбүз Кыргыз улусун айта турган болсок, андан кийин бизге окшогон көчмөн өлкө бар, Монголия, дагы бирөө болсо бул Казакстан, дагы бир көчмөн кошуна мамлекет, анан Чыгыш Европадан дагы бир мамлекетти мына Польшаны коштум. Андан кийин бизге белгилүү болгон эң чоң мамлекет бул Орусия. Анан кийин азыр абдан чоң өзгөрүүлөр болуп, демократиялык менен авторитаризмдин ортосунда күрөшүп жаткан Украинаны дагы мындай кейс катары койдук да. Бул жерден эмнени байкасак болот деген.
Стивен Фиштин бул PPI-нын ченеген жыйынтыгына карап көрө турган болсок, результатынан эле айта турган болсом, заматта 60 индексине караганда бул 60%дан жогору парламентинин күчү, эгер 60%дан жогору парламенти балл ала турган болсо, ал өлкөнүн парламенти салыштырмалуу күчтүү болот деп айтат. Ал эми 60%дан ылдый болсо, ал өлкөнүн парламенти алсыз болот деп ал өзүнүн ийгиликтөөлөрүнүн жыйынтыгын жарыялап атат да. Ага ылайык биз жакында эле 1 жыл мурун конституциялык реформалардын жыйынтыгында биздин парламенти акыркы учурда күчүн ошол могу индекс менен ченеп көрө турган болсок, биздин парламенттин күчү бүгүн 53% түзүп атат. Ал эми ошол учурда күчтүү деген дагы бир өлкө, демократиялык деп эсептелген бүгүнкү өлкө бул Монголия, биздин туугандардан дагы бир тууган бул Казакстан. Казакстандыкы 31%, Поландыкы 66%, Орусияныкы 44, Украинаныкы 50 болуп атат. Биздики Украина менен дээрлик окшош болуп атат. Бул жерде айтып кетиш керек, бул жерден кайсы мамлекеттер бүгүн демократиялык өлкөлөр? Бүгүн демократиялык өлкөлөр бул Монголия менен Польша гана бул жерде. Freedom House деген эл аралык уюм бар. Ал жерде демократиянын өлчөй турган. Аларда да критерийлер бар. Ошол критерийлерге таянып, Freedom House'тун берген баасына карай турган болсок, Монголияда бүгүн демократия. Анын себебин биз кантип билип атабыз дегенде, азыр эле айтып кеткендей, Стивен Фиштин иликтөөсүнүн иликтөөсүнө таяна турган болсок, эгер парламенттин күчүнүн индекси 60%дан жогору турган болсо, ал өлкөлөрдө бүгүн демократиянын орногонун билебиз да. Ага далил катары мына бул жерде мына критерийдин жыйынтыгы көрсөтүп атат. Плюс Freedom House'тун берген акыркы бааларында Монголия толук кандуу демократия деп айтылат. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндөгү Монголиянын демократиянын деңгээли Монголсундагы демократия менен Чыгыш Европада, мисалы, Чек Республикасын алай турган болсок, же Поландты, же Румынияны алайлы, же Болгарияны алалы, буларда демократиянын деңгээли бирдей бүгүнчү. Бул жерде дагы бир нерсе, кызык нерсени айтып кетишибиз керек. Өзгөчө могу Борбор Азияда мындай риторика күчтүү. Көчмөн мамлекеттер, алардын менталитети, алардын жашоо образы, мурда ханы болгон аларда, же болбосо ханы болбогон, ошон үчүн бир өлкөгө президенттик институт ылайыктуу, бир өлкөгө парламенттик институт ылайыктуу деген сөздөр бар. Бирок бул аргументтердин анча суу кечпей калгандыгын бул муну айкын изилдөө далилдеп турат. Мисалы айта турган болсок, мындай сөз бар да: казактарда көп хандар болгон, ошон үчүн бүгүн аларда мындай 27-28 жылдан бери бир президент башкарып келет, ошон үчүн аларда авторитаризм, аларга парламенттик институт жарашпайт деген бир аргумент бар. Эмне үчүн Кыргыз Республикасына салыштырмалуу президенттик институттар отурукташпайт? Өзүңүздөр билесиздер, бизде президенттерди эки жолу мындай so called, же болбосо так называемый революция аркылуу кууп жибергенибиз белгилүү. Кыргыз Республикасында президенттик институт эмес, парламенттик институт жарашат. Себеби кыргыздарда эч качан хан системасы болгон эмес деген сөз бар. Бирок биз ошол эле учурда монголдордун кейси менен бул аргументтердин такыр суу кечпей калганын далилдесек болот. Айталы, бизге дүйнө жүзүндө белгилүү болгон Монголсунда казактардан дагы, башка өлкөлөрдөн дагы супер хандар болгон. Мисалы айталы, ошол эле Чыңгызханды айталы, Хубилайдан баштап эң акыркы монголдордун Богдоханына чейин айта турган болсок, 20-кылымдын башына чейин монголдордо супер хандар болгон. Булар бир ханга баш ийип келген. Ал эми кыргыздарда бек бий болгону
мүмкүн кайсы бир деңгээлде чындыктыр, бирок хан болгон үчүн ал өлкөдө демократия орнобойт, парламентаризм орнобойт дегени мындай суу кечпей калды да. Себеби дегенде моңгол улусу 1990 жылдан баштап Freedom House'тун баа берүүсү боюнча мына 27 жылдан бери Чек Репабликте же болбосо Поландта бүгүн кандай демократия болсо ошондой деген баа менен келатат. Себеби бул өлкө эбагы эле күчтүү парламенттик системаны кабыл алганында жатып атат. Арийне моңгол улусунда президент бар, бирок президент биз башында айтып кеткендей булар дагы жарым президентализм деген менен президенттин күчү көпчүлүгү эле учурда символикалык гана мааниге ээ. Ошон үчүн монголдордо демократиянын орногонун айтсак болот. Ал эми көчмөн деген аргумент такыр эле иштебей калат. Себеби кыргыздар деле көчмөн, монголдор деле кыргыздар сыяктуу этишет, казактар деле, кыргыз деле, бүгүн түркмөн деле бирдей эле ат минген жакшы көрөт, күрөшүшөт, кымыз ичишет, айран ичишет, бирок бул эч кандай демократиянын орношуна таасир эте турган фактор боло албайт. Демек, биз кандай башкаруу формасын кабыл алабыз? Бул өтө маанилүү экенин мынау кейс абдан көрсөтүп атат. Анын үстүнө моңгол улусу биз билгендей андай өнүккөн деле мамлекет эмес. Жашоо шартын алганда биздин өлкөдөн мүмкүн 2 эсе жогорураактыр GDP'си. Ал эми Казакстандан салыштырмалуу бир топ кедей, бирок демократияны орното алганы мынау фактор менен гана абдан айкын далилденип атат. Себеби монголдордо парламенттин күчү 81% болуп атат. Ошол эле учурда айталы, мисалы Орусиянын кейсин айталы. Буларда да кабыл алынган конституциясына ылайык парламенттин күчү мына 44% түзөт экен. Биз билебиз, эгемендиктин биринчи декадасында Владимир Путин бийликке келгенге чейин орустарда салыштырмалуу жарым-жартылай эркин болуп демократиянын элементтери көрүнгөн. Бирок андан кийин парламент алсыз болгондуктан үчүн бул Орусияда дагы толугу менен бүгүнкү күндө авторитаризм орноп, аларда демократия 2000-жылдан бери кайда экени белгисизделип, мисалы Freedom House'тун иликтөөлөрү менен айтсак болот. Эми бул болсо Стивен Фиштин экинчи күчтүү аргументи болду. Эмне үчүн президенттик институтка караганда парламенттик институт демократия үчүн жагымдуу жана анын орношуна бир топ өбөлгө түзгөн контрибуциялык мындай фактор боло алганы жөнүндөгү бул аргумент болду. Эми болсо азыркы жогоруда айтып кеткен Стивен Фиштин же болбосо ага чейинки Степан Скач, Линстин аргументтеринде парламенттик институт президенттик институтка караганда демократиянын өлкөнүн ичинде тамырын жайып консолидация болуп кетишине бир топ жагымдуу жана чечүүчү фактор болот деп айтып кетти. Бул болсо ал себебин атоо болчу, факттар менен далилденген жооптор болчу. Бирок ошол эле учурда биз бир кубулуштун себебин, факторун айткандан кийин ал кубулуш кантип ишке ашат деген нерсе бизди көп кызыктырат. Буну политологияда causal mechanism деп коет, же болбосо себеп жооп механизми деп коет. Мындайча айтканда, кандай механизм А деген фактор Б деген результатка алып келерин биз механизмин көрүшүбүз керек. Ал механизм эмне дегенде биз эки механизмди түшүндүрүү иретинде колдонсок болот. Бул эки механизмдин биринчиси бул horizontal accountability деп коет. Мындайча айтканда, горизонталдык accountability деген сөз. Тилекке каршы accountability деген сөздүгө түшүндүрмө берип кетейин. Бул кыргыз тилинде мындай толугу менен которулуу элек, керек болсо орус тилинде дагы бүгүн подотчетность деген сөз колдонуп жүрүлөт. Чын-чынына келгенде орус тилиндеги подотчетность деген сөз дагы толугу менен политологияда колдонулган, бүгүнкү коомдук илимдерде колдонулган accountability дегенди толук чагылдыра албайт. Ошон үчүн балким
биз кыргыз тилине деле чет өлкөдөн кирген ушул accountability деген сөздү кабыл ала турган балким учур келди деп ойлойм. Ошон үчүн мен accountability деген сөздү ушул бойдо эле калтырайын деп атам. Бул горизонталдык accountability деген сөз да. Эми горизонталдык accountability кандай формада иштейт дегенде, аны деталдарын мында көрөлү. Бизге белгилүү болгондой, бир авторитардык режим бузулду дейли, мисалы, ал бузулгандан кийин жаңыдан shift, бул транзит доору башталат деген түшүнүк бар. Транзит башталгандан кийин авторитардык система бузулгандан кийин бир авторитардык өлкө же барып демократияга shift өтөт, же барып дагы бир башка авторитаризмдин башка формасына келет. Ошон үчүн бизди негизи бир авторитардык башкаруу формасы бузулгандан кийин бизди белгисиздик күтүп отурат. Ошол учурда кандай нерсе маанилүү дегенде, өзгөчө могу перестройка доорунан кийин жалпы чыгыш Европада бүткүл мурдагы коммунисттик блокко кирген өлкөлөрдө авторитардык режимдер бузулуп, аларда транзит доору башталат. Ошол учурда эски коммунисттик салт боюнча, эски авторитардык салт боюнча Советтер Союзунда же болбосо илгерки коммунисттик блоктордо эч качан сот системасы өз алдынча чечим кабыл алып, бир демократия үчүн таандык болгон өзгөчөлүккө ээ болгон эмес. Ошондуктан транзит башталган учурда негизинен авторитардык режимдер бузулса дагы сот толугу менен деморализация болуп, анын ролу жокко эсе болгон деп кое берсек болот. Эми караңыз, демократиянын негизги талабы бул check and balances деп коет. Мындайча айтканда, бийликтин үч бутагы бирин-бири горизонталдуу түрдө бири-бирине көзөмөл салып турат. Мындайча айтканда, могу столдо айта турган болсок, 3 киши отурса, бирөө парламентаризм, бирөө президентализм, бирөө сот, алар үчөө бирин-бири көзөмөлдөп, бири-бири мыйзамдан тыш өздөрүнүн күчүн колдонуп кетпеди экен, бири-бирине контролдоп туруучу бул механизм болот. Ошол 3 механизмдин бири өлдү дейли, демек эки эле механизм калып атат бул жерде. Бул парламент жана президент. Эми караңыз, эгер парламент алсыз болсо, арине президент жогору чыгып, ал өз билемдигин кылып, каалагандай ал өлкөдө конституциялык реформаларды кылам деп, өзүнүн ыйгарымдуу укуктарын дагы көбөйтүшү мүмкүн, жана тегерегине жалаң өзүнө ыңгайлуу же болбосо өзүнө жаккан саясий акторлорду же күчтөрдү же партияларды топтоп, бул жерде бара-бара бийлик бутагындагы баланс бузулуп, бул бир топ парламентке караганда президенттик институт күчтүү болуп кетиши мүмкүн. Ошондо арине бизге белгилүү болгондой, бул адам баласына таандык болгон касиет, жылуу жерде жыргап отуруп калгандан кийин негизи бул табигый көрүнүш, президенттер эч качан ордуларынан кетпей калат, жана бара-бара парламент бул жөн гана номиналдык функцияны аткарып, президенттик институттун жөн эле бир кошумча анын чечимдерин ишке ашыра турган, бир кол балага айланып кала турган механизми жөнүндө айтылат да. Сот системасы толугу менен иштебейт, жана парламент алсыз болгондо президент негизги мындай фигура болуу келет. Бул учурда дагы бир белгилүү ачкыч сөздү айтып кетишибиз керек. Бул concentrated power versus effective power деген түшүнүк бар. Мындайча айтканда, concentrated power деген бир колго топтолгон бийлик, жана effective power бул тетирисинен эффективдүү бийлик. Бул деген нерсе өзүнүн ыйгарымдуу укуктарын баары эле өзү алып калбастан, аны делегативдүү кылып, өзүнүн өкүлдөрүнө же болбосо башкаларга бөлүштүрүп, ишти бирге аткарганы бул effective power деп коет. Өзгөчө өткөн доордордо бир режим талкаланып, келечекте бизди белгисиздик күтүп отурган учурларда президентке окшогон күчтөр же болбосо актор
алар болсо чыга келеткен дагы популизмге барышат экен. Алар негизинен мына өлкө кыйын учурда турат. Биз ошон үчүн бул кыйын учурда могу маселелерди бат аранын ичинде жасабасак, биз такыр эле өлкөбүз болбой калышы мүмкүн, оңбой калышы мүмкүн деп айтканда, анын үстүнө илимде айтылат. Жалпы шайлоочулардан баарында тең эксперттик билим же болбосо ошондой эксперттик тажрыйба болбогон үчүн дайым эле саясаттын детальдарын биле беришпейт экен. Ошол учурда президентке оңой алданат экен булар. Президенттер ошентип элди алдап, эффективдүү бийликти көрсөтүштүн ордуна бир колго топтолгон, концентрацияланган бийликти алдайт экен. Демократиянын түшүнүгүндө сот, парламент, президент булар ага, ини, ата, эне деген формада эмес, тетирисинен бардыгы тең эгиз деген формада каралат. Булар баары горизонталдуу, дээрлик тең партнер деп каралат. Ошон үчүн бул горизонталдуу accountability деген нерсе. Ошол учурда жогоруда айтып кеткендей, президенттер элди оңойураак алдап койгонго мүмкүнчүлүк болот экен. Себеби электоратта эксперттик билим болбогон үчүн көпчүлүгүндө алар концентрацияланган бийлик менен эффективдүү же болбосо натыйжалуу бийликтин айырмасын көп учурда мындай чаташтыра беришет. Ошон үчүн булар дайыма биз могу маселени чечиш үчүн мага моундай ыйгарымдуу укуктар керек, ошон үчүн парламентке караганда мага артыкчылык керек деп булар көпчүлүк учурда парламентти укпай, тетирисинен өзүн абдан да күчөндүрүп жиберет экен дагы. Бул акыры келип эле авторитардык тенденцияларды күчөтүп, бир күнү президенттик институт, демократиялык институттарды баарын бузуп, ал өлкөдө же демократияны бузат, же болбосо мурда авторитардык режим бузулуп, транзит башталган болсо, транзит кайра эле авторитаризмдин башка бир формасына алып келип кала турганы мына ушул эки механизмдин биринчиси менен түшүндүрүлсө болот. Экинчиси эмне дегенде, бул жерде жазылгандай vertical accountability. Мындайча айтканда, вертикалдуу accountability. Accountabilityге дагы бул жерде кичине кошумча айтып кетейин. Бул accountability деген нерсе негизи өкмөттүн же бийликтин же парламентке же электорат шайлоочуларга болгон түшүндүрүп берүү жөндөмү же болбосо мүмкүнчүлүгү. Мисалы, кандайдыр бир саясий чечимдерди же полисилерди аткарабыз деп чечим кабыл алган болсо, эмне үчүн ошону жасаш керек жана ошого эмне муктаждык болду жана кантип жасайт деген нерселерди алар элге бат-бат масс-медиа аркылуу же болбосо түз жолугушуу аркылуу мындай түшүндүрүп турушу бул accountability. Бул жерде vertical accountability дегенде мындай вертикалдуу accountability. Бул жерде кандай механизм иштейт дейт. Негизи идеалдуу формасында демократиялык өлкөлөрдө моундай модель бар. Шайлоочу эл. Шайлоочу эл оюн ишке ашырыш үчүн, өзүнүн каалоолорун ишке ашырыш үчүн негизинен алар партияларга инвестиция кылышы керек болот. Башкача айтканда, алар же партияга мүчө болуш керек, же бир өзүнүн идеясын же программасын колдогон партияга жардамын кошуп, же болбосо мүчөлүк акчасын берип туруп, же энергиясы менен, же убактысы менен салымын кошуп, ошол идеяны ишке ашырганга аракет кылат. Ал партия саясатта шайлоолорго катышып, ал парламентке барганга аракет кылат. Парламентке жетсе, ал ошол башынан айтылган электораттын мүдөөсүн, идеясын партиянын идеологиясы аркылуу ишке ашырып, кайра элге кайтарып берүү да. Бирок биз бул жерде айтып кеткендей, эгер парламент күчтүү болбосо, бая жогоруда айтып кеткендей, PPI-дын индекси менен алсыз боло турган болсо, элге шайлоочуга
партияга инвестиция кылуу инцентиви же болбосо мотивациясы жоголуп калат. Себеби дегенде ал партияга кирсе деле, кирбесе деле, парламентке барса деле, барбаса деле, парламенттин эч кандай коомдо чечүүчү ролу, функциясы жок болсо, андан көрө ал элдер ойлойт. Биз партияга инвестиция кылып, парламентке барыштын ордунда президенттин тегерегиндеги досторуна же тааныштарына же президентке таасир ала турган кеңешчилерине же болбосо ага таасир эте алган коомдогу күчтүү кишилерге достугуна инвестиция кылып, алар менен таанышчылыкка инвестиция кылып, өлкөдөгү формалдуу институттар менен иштешпей эле тетирисинен таанышчылыкка, бейформалдуу институттарга, практикаларга барганга чуркашат дагы. Бул жерде саясий системанын чабалдыгы келип чыгат дагы. Парламент ролун ойной албай калса, бул жерде тургандай эл парламентке барбастан туруп эле президенттин тегерегиндеги таасир эте алчу күчтөргө инвестиция кылганга инцентив, мотивация пайда болот. Дагы бул жерде партияга болгон инвестиция жок болот. Дагы бир кошумча бир моментке токтоп кетели. Өзгөчө азыркы Кыргыз Республикасында кабыл алынган конституцияда негизи парламенттик институттарда өлкөнүн парламенти болуп, негизи парламентке тизме менен кирген, мисалы 120 киши боло турган болсо, бир парламенттин партиясы мисалы өкмөттү курганга акы алган болсо, ошонун тизменин ичиндеги кишилер гана негизинен парламенттин спикери дагы, премьер-министр дагы, же болбосо бир агентчиликтин, фонддун, же болбосо бир министрликтин министри болуп, ошо тизменин ичиндеги гана кишилер кирет деген түшүндүрөт да. Бирок тилекке каршы бизде ал жазылган эмес. Сырттан деле каалаган кишини, мисалы парламенттин премьер-министри же болбосо кайсы бир агентчиликтин директору же министр кылып дайындап кое берсе болот. Бул деген нерсе могул азыр айтып кеткендей вертикалдуу аккаунтабилитини бузуп алат да. Башкача айтканда, алар болсо партияга инвестиция кылбай эле түздөн түз президенттин тегерегиндеги кишилерге инвестиция кылуучу мындай жаңы жагдайды туудурат дегенди билдирип атат. Ошондуктан бул жерде айткандай, бул президенттик институту парламенттик институтка караганда күчтүү жерлерде парламентке инвестиция кылбай эле президенттик тегерегине инвестиция кылуу алда канча алардын максатына ылайык болот. Бул аягы келип, кайра эле бул жерде айткандай демократиялык институттарды бошотуп, парламенттик системаны бузуп, партиялык системаны бузуп, аны эч качан калыптанбай турганын алып келет дагы. Аягы келип эле же жаңы пайда болуп бараткан бизге окшогон жаш демократиялар бузулат, же авторитардык институт бузулуп, демократияга транзит болуп бара жаткан үмүтү бар өлкөлөрдү кайра эле башка бир авторитардык формага алып келет деген нерсени түшүндүрөт. Ошентип жыйынтыктап айта турган болсок, бул эки механизм негизги парламенттик институттун президенттик институттарга караганда маанилүү экени жөнүндө түшүндүрөт жана парламенти алсыз болгондо кантип демократиянын бузулуп кетишине түшүндүрүп бере турган механизм болуп эсептелет.